Кыргызстанда эң ири болгон саясий чоң иш-чара алдында турабыз. Бул парламентке, жогорку кеңешке болгон шайлоо баардыгыбызды ушул жерде отурган өз элине кайдыгер эмес, өз жерине кайдыгер эмес, чын дили менен, өзүнүн ак ниети менен кызмат өтөп келе жаткан менин замандаштарым менен биригип, ушул жолго аттанганыма өзгөчө сыймыктанып турам мен. Айтып өткөндөй, бул пандемиянын сыноосу биздин өкмөттүн жана мамлекеттик башкаруунун канчалык алсыздыгын ачык айкын көрсөтүп койду. Ошол эле учурда мындай оор сокку биздин экономикабызга дагы түздөн түз тиешеси болду. Жарандарыбызга, жөнөкөй жарандарыбызга тиешеси болду. Айлап, жылдап чогулткан үй бүлөлөрдүн акчалары 2-3 айдын ичинде жок болуп кетти бардыгы. Биздин азыркы учурдагы бул кырдаал, буну тазалануу деп айтсак болот. Ошол эле учурда бул Кыргызстандын тарыхындагы жаңы барактын ачылуусу. Ошонун башатында турабыз. Эмне себептен? Себеби биздин ушуга катышкан жалпы кыргыз элинин, азыр деле баарыңыздар жерлерде элдер менен сүйлөшүп аткан болсоңуздар керек, баардыгынын үмүт этип отурган, жаңы жүздөрдү көргүсү келип отурган бир жаңы максаттары, ниеттери бар. Ошонун аркасында биздин ушул Бир Бол саясий партиясы жалпы элибизге ушундай жаңы состав менен, жаңылануу менен өз талапкерлерин сунуштаганы бул дагы бир чоң сыймыктана турган жана өзгөчө баа бериле турган нерсе деп эсептейм. Урматтуу партиялаштарым, замандаштарым, келиңиздер. Биздин муун ушул Кыргызстандын заманбап, санариптешкен экономикада атаандаштыкты тиешелүү деңгээлге чыгара турган муундардан болсун. Биздин муун ушул Кыргызстандын тарыхында жаңы баракчаны ача турган муундардан болсун. Биздин муун саламаттыкты сактоо тармагын башка бир деңгээлге алып чыгып, адамдын ден соолугу жана өмүрү бул өтө маанилүү экенин белгилеген муундардан болсун. Биздин муун соттук тармакта эч кандай бир саясий жана телефон аркылуу башка жактан көз карандысыз болгон сот тармагын курган жана тиешелүү деңгээлде укук коргоо органдары иштей ала турган, чыныгы элдин көйгөйүн коргой турган муундардан болсун. Ошол эле айтылып келген күрөш жарыяланган коррупциялык системаны кылдаттык менен изилденген жана ошол тармактагы мамлекеттик башкарууда тармагындагы терең бир изилденип, ошону жаңыланган багыттардан болсун. Мен ишенем, биздин ушу партиялаштар принципиалдуу Кыргызстанды жаңы бир багытка өзгөртөбүз деген ниет менен, максат менен аттанып жатканына. Ошондуктан баарыңыздарга кааларым ийгилик. Жерлерде элибиз тарабынан болуп аткан терең бир үмүттөр бар. Ошол үмүттөрдү сиздер тарабынан, биз тарабынан принципиалдуу туруп, элибиздин бакубат жашоосу үчүн, жаш өзүбүздүн уулдарыбыздын жаркын келечеги үчүн биз иштеп берип, башыбызды сайып, өз келечегибизди, өз тагдырыбызды ушу менен элибиздин тагдыры менен кайдыгер болбой, башыбызды сайып иштеп беребиз деп ишенем. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз.